Demese balдар, sizler üçün жаңы орыс чомогу. Ал мультфильм түрүндө көргөзөбүз. Андемесе жомоктун аты Түлкү менен чыйырчык. Илгери Токойдо бир чыйырчык болгон экен. Ал чыйырчык ак кайың ички ак кайыңдын бутагына өзүнүн уясын салып, өзүнүн жубайы менен ошол жерде жумуртка туудуруп, ошол жерден балапан бастырып, жашап, куунап, жыргап жашап турган кез экен. Ал деген ошол эки уяда өзүнүн эки балапаны чыккан экен. Бирок бир балапаны такыр эле чыкпай аткан экен. Анын бир өчөшкөн аябай жинне тийген жанда бир курт жашаган экен. Ал ырдап атса эле курт ага келип каршылык кылып эле аябай тоскоолдук кылган экен. Аябай жини менен баягы куртту барып тийишсе, ал курт ага жооп берип турган экен. Анан баягы жумуртка бир күнү чыкпай атып эле, айланып тегеренип эле, кечке эле тегеренип эле, такыр эле чыкпайт дейт. Берки эки бир тууганды карап турса, ай ушул эки балапан чыкса, аябай тентек болсо керек деп коркуттуруп жанындагы эки бир тууган бир кезде тарс деп жарылып, баягы чип деп үнү менен, катуу үнү менен чыкса, жанындагы кошунасы тоңкулдак кубанып кетип, эшикти тоңкулдак өзүнүн ишин кылып, ар жактан кошунасы коен келип, "Куттуктайм сени, 3-чү балапаның чыкты" десе, баягы курттап келип оозуна сала салса, баягы тентек балапан эки агасына бербей, өзү чатакчалап, ары чуркап, бери чуркап, ошентип баягы куунак жашоо башталган экен. Бир күнү аябай катуу шамал болуп, эмнегедир ар жактан катуу үн чыккандай болду. Авайлагыла, авайлагыла, бул жерде түлкү келатат, түлкү келатат, ал баарыңарды жейт, авайлагыла, качкыла, качкыла десе, баягы түлкү шимшилеп, баягы ак кайыңдын түбүнө келип, жакшылап караса, ар жактан чип, чип, чип деген үндөр чыгат. Бул деген мына ак кайыңдын түбүндө уя бар экен да деп түлкү ак кайыңдын түбүнө келип туруп, азыр куйругум менен чабамын. Бир, ушул ак кайымды куйругум менен урсам. Эки, анткен сайын уя кулайын, мына кулайын. Ой, жан сого түлкү, жан сого. Ой, кантебиз, эмне кылабыз деп баягы чыйырчык жаны калып, балдарын сактап калыш үчүн эмне кыларын билбей чыдабай кетип, акырын түлкүгө, "Ой, түлкү, ушу Токойдун эң сулуусу сенсиң. Айтчы түлкүм, мен сени кандай гана кылып коноктосом, айтчы мага." Мага тамак берчи. Бир аз ойлонуп турду дагы. Сага тамакпы? Май токоч менен таттуу бал жегиң келеби? Анда майлуу токоч болсун мейли деп туруп, баягы анда эмесе, "Жүр мени менен, мен сени азыр аябай коноктоймун" деп ээрчитип кетип баратканда түлкү, кана сенин майлуу токочторуң? Азыр мен силерге мынакей май токоч менен бал, мынакей деп караса, ар жакта кемпир менен кызы экөө таянып алып, ырдап жыргап келаткан экен. Баягы кичинекей кызы балтыйган колун чөйчөгүнө колун салып алып, балдан жалап жеп жыргап кетип бараткан экен. Ошондо баягы чымчык айласын табыш үчүн караса, майлуу токоч бар экен, балы бар экен. Буларды кандай кылсам деп алдына тарс деп жыгыла түшөт. Бир канатын сүйрөп, аларды кубаласын деп алдыга сүйрөлүп басат. Жинди болбочу, кантип кармайбыз аны? Аны биринчи кармаш керек. Ары качат, бери качат. Болбой эле Канаты сынып калыптыр. шылтоо менен тийлерди алаксытыш керек болду. Кармаса кармап берейин сага, кызым.
Koy. Ошондо кемпир жоолугун чечип алып, азыр муну буканат сынык экен, бат эле кармап алабыз деп акырын каран түлкү биянын келип алып, жыргап май токочту бирден апылдатып жей баштайт. Бир кезде баягылар кубалайт, мындай кубалайт, карматпайт, такыр кармайт. Кемпир туруп тура албай калат, жыгылып тура албай калат. Азыр сени кармаймын, Чымчык. Ал болсо баягы токочтордун бардыгын жеп балына өтөт. Балына башын тыкканда башы тыгылып чыкпай калат. Баягылар кубалай берет, кемпир менен кыз кубалайт, такыр жетпейт. Бир кезде ар жакты караса бакалган жанына барып тура калса, кемпир жолук менен баса калса, өзү Чымчык чага кетет да, ичин ачса бак деп бака чыгат. Анан кийин баканы кубалайт да, артын караса баягы желмооз түлкү жыргап аткан экен, башын чыгара албай кыйналып аткан экен. Кемпир бери көздөй чуркап келип туруп, таягын алып туруп, ушу сен элеби, мына сага деп туруп башка далаң деп бир коет. Ошондо баягы чыйырчык куунап ырдап, мен түлкүнү жеңдим деп жыргап кошуналарына мактанып, уясына келип, ай аялым түлкүчү түлкүчү баягы кемпирдин жакасы болуп калмадыбы? Азыр куйругум менен чабамын. Не сага? Десе баягылар бактарда булай. Сени болсо таңкы тамакка, Түлкү жини менен балдарыңды түшкү тамакка, аялыңды кечки тамакка жеймин. Десе айжан сого, ай сулуу түлкү деп эмне кыларын билбей, сен эми майлуу тамак жедиң, таттуу тамак жедиң, эми аябай суусагандар чыгарсың. Анда мен сага сыра бомондун деген сыра бомон алып берем. Сен кандай дейсиң, суусаган чыгарсың деп ошентип алар чоң жолго чыкса, ар жакта чал аябай чоң челеги менен шалпыйган бир атын ээрчитип алып келаткан экен. Ананайын аттадың ак өйдөн баса калсын, атаңдан оздурайын кашаң, баспайсың ба кашаң деп токтоп, аты дагы баспай, аттадың ак өйдөн баса калсын, өткөндө стеккен өлең баша басын десе эле бир Чымчык келип эле аттын башына чийиктеп конот. Эй, киш, кет десе болбойт. Баягы Чымчык атаңдын гана оздурайын, ушу сени жага чаппасамбы деп таягын алып туруп бир койсо, баягы Чымчыкка тийбей эле баягы эки эмеси таягы аттын так гана чокусуна тийген, аты үркүгөн бойдон таатырактап баягы челегин кошо сүйрөп токойду аралап чуркап качып баратты. Ай токто, ай келесо токто, токтогун келесо деп жерге түшүп алып кыйкырса дагы баягы кашаң аты токтобой чуркап кете берди. Бир кезде бир чоң дөңгөчкө тадаң деп туруп баары чачылып, баягы челегин үстүнө өзү отуруп калса, баягы Чымчык ушунчалык кутурган Чымчыкпы, анын башына конуп эптеп баягы сыра челектин оозун ачыштын айласын таппай, сыра челектин ачыла турган жерине келип турса, балта менен келип тарс чапса, ичиндеги сыра бомон баардыгы тең жерге ага баштады. Эптеп чалдап кетиш керек дейм. Дагы эле аттын башына кона калган балта менен урганда ал бар бакка сайылып калды. Ошо балтанын үстүнө конуп алса, бул тараптан түлкү болушунча сырадан ичип, бомонго той курсагы жарылгыча ичип, анан алдас болуп, ошол жердеги бир челекке толтура сырадан коюп, аны да ичип, мас болукча жырга ичип атса, баягы чал атаңдын гана көрөчү, ай сен деген мени сырамдын баарын жоготтун деп бир койсо, чакасы башына кийилип калды. Таягы сынып калды. Сырасын караса эчтеке жок, кайра тыгып коюп кетип калды. Сен мени тойгуздуңбу? Ооба, тойгуздум.
Sıra bomont içirdin mi? Ova içirdim. Emi? Güldür beni. Ay tüp supsulu tülkü. Men emi kantıp güldürüm. Men sakandan göre sulu tülkü. Avayla. Sındıramın. Ay can soğu tülkü, can soğu, baldarımdı saktay gör, ay üyümdü buza görme, oy tülkü can soğu, andan göre gelçi, men sağa jomak aytıp bereyim, Kalavayım jomoğundu. anda jomak bolbosa, anda men sağa ırdap bereyin, biylep bereyin dep, bayagıreki, çığırçık bir çoğun cıgaçtın üstüne çıkıp alıp kara jorgonu biyley başlayt. Kara jorgonu biylep iki utun iki jakka ийиндерин бери шакы. Аны көргөн баягы байкуш курт vay ушрек коштома жаман болду. Мен да буга жардам берейин, кара жоргосун бийлетейинчи деп алда келип алып, алтыга бөлүнүп 12 буту менен бийлей баштады. Vay экөө аш малтая чыккыча, эстери оуп тераккыча аябай бийлешти. Бирок түлкүгө кызыгы жок болуп, эмнегедир анын уйкусу эле келе берди. Жада калса кара жоргону балдары баягы тентек чыйпылдаган баласы кошулуп бийледи. Бирок андан эч кандай майнап чыкпады окшойт. Ыраазысыңбы түлкү? Demez. Men aytkam, güldür meni. Ay түлкү, анда менде мындай кылалы. Сен азыр көзүңдү жумушуң керек, көзүңдү жоолугу менен байлашың керек. Мен сени сонун жерге апарам. Абдан күлкүмүштүү болот. Ошол жерге барабыз да, анан сени Baraylı. аябай күлдүрөм деп баягы чыйырчык түлкүнүн көзүн таңдырып алып, ары бастырып, ошол жерде бир мергенчинин дарбазасын тушуна апарып, ушу сени түйүңгө жетпесемби деп, азыр түлкү эми аябай күлкүмүштүү болот деп туруп карап турат. Ар жактан дарбазанын үстүнө чыгып туруп, мынакей түлкү сага күлкү болот деп ышкырганда ичинен 3 дөбөт менен бир кандек атып чыгып, баягыреки түлкүнүн жанына барса, ал түлкү түшүнбөй көзүн ачса, алдында 3 дөбөт менен бир кандек турган экен. Дары кыратып баягы түлкүнү кубалап кетип баратат. Токойлордон буй тагылап, суулардан чанчып өтүп, улам бир баягы кандекти тебелеп да кетти. Түлкүгө мына жетем дегенде ал буйт коюп улам аргайчакка кача берди. Баягы кандек жетейин деди, дөбөт жетейин деди, чөптөрдү аралап жеткирип арылдашып бир кезде баягы түлкүгө жан керек да, жан талашып бактын үстүнө секирип отуруп, буралып бир бутактын үстүнө отуруп калса, баягы чыйырчык мени жейин дедиң беле деп түрткөндө баягы иттери баары тең талап туруп түлкүнүн ээсин оодарып алып, түлкүнү колдоруна көтөрүп алып, козу кирил бышырылгансып, өзүнчө эле түлкү кирили кылып, терисин ушуреки мергенчигинин аялына жака кылып бергени кылып, так көтөрүп, аябай сулуу көтөрүп, астында кандеги басып, жыргап басып кеткен экен. Ошондо баягы чыйырчык үйүнө келип, ай түлкүнү жок кылдым деп балдары менен кучакташып, куунак жашап калган экен. Ошону менен балдар түлкү менен чыйырчык аттуу жамагыбыз бүттү.